Ассалому алейкум, урматтуу мекендештер. Биринчиден биринчи элдик революция менен куттуктайм. Мурунку революциялар чынында төңкөрүш болгон, сырткы күчтөрдүн жардамы менен ишке ашкан. Бул революцияда эч кандай элдер акча үчүн чыккан жок, жана жаштар нааразычылыгын билдирип эле бийликтин алсыздыгын колдонуп элдин мүддөсүн ишке ашырышты. Бирок учурда революциянын жыйынтыгын жемишин шакалдар көрөт деген сөзгө ылайык кылмыш жоопкерчилиги үчүн жазасын өтөп жаткан илгерки саясатчы коррупционерлердин баары чыгып алып азыр бийликке умтулушуп атышат. Моралдык укугу жок адамдардын бийликке умтулуп кызмат бөлүшүп атканы бул албетте туура эмес. Бул кайрадан революцияны жаратышы мүмкүн. Ал эми жаштардын дагы өзүнчө бөлүнүп мындай каршылык акцияларын көрсөтүп нааразычылыгын билдирип аткандары бул дагы туура эмес. Бул өлкөнү жакшылыкка алып келбейт. Андыктан менин сунушум жана кеңешим, эгер туура көрсөңүздөр айтып кетсем орундуу болот деп ойлойм. Азыр Садыр Жапаровду мурунку действующий легитимный парламент убактылуу премьердин милдетин аткаруучу кылып дайындады. Андан башка кайсы кандидатты койбойлу нааразычылык тарап тынчыбайт. Азыр эң көп колдоочусу бар Садыр Жапаров болуп турат. Садыр Жапаров жана жанагы убактылуу кызматты ээлеп аткандар булар эртең шайлоо бүткөнгө чейин гана ээлеп атышат. Булар түбөлүк кызматта калып кетпейт. Могу жаштар же ошо кызмат тийбей калгандар эч кандай таарынбай эле турсаңыздар болот. Андан көрө шаардагы өлкөдөгү тынчтыкты сактоого салымыңыздарды кошуп, боло турган шайлоого упай топтоңуздар деп кеңеш бермекчимин. Булар 45 күндөн кийин мисалы мыйзам боюнча шайлоо боло турган болсо, жаңы бийлик админ ресурс колдоно албайт. Эл дагы акча алгандан кичине тартынып калды. Эмкиде акча бере тургандар болушунча кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Андыктан биз люстрацияны кааласак, урматтуу жаштар жана карапайым эл, элдик кеңеш түзүп туруп, БШКга партиялар тизме тапшырып атканда, ошол элдик кеңеш партиялардын тизмесин карап, бул Бакиевдин баласы экен, бул Атамбаевдин түкүнчөсү экен, бул коррупционердин мындай экен, бул эски жүз моралдык укугу жок деп туруп ошол тизмелерди чийип салалы. Ошондо парламентке жаңы жүздөр келсе, коалиция премьерди, министрлерди, бардык кызматтарды коалиция чечет. Ошондо азыркы жаштар келиш керек деп нааразы болуп аткан бир канча жүздөгөн, ондогон топтор биригип туруп парламентке көп добуш менен келсеңер, каалаган адамдарды кызматка көрсөтө аласыңар. Азыр убактылуу кызмат ээлөө бул мамлекет үчүн кооптуу нерсе. Бюджетте акча жок. Садыр Жапаров өзүнө чоң рискованный жоопкерчилик алып атат. Ага суктанбаңыздар жана ичкүйдү кылбаңыздар. Бул киши эрте эле өзүн киритке чыгып алышы мүмкүн. Андыктан азыр менин сунушум жана шоу бизнес өкүлдөрү, тамашоочу тиги булар саясатка кызыгып буга чейин бир ушундай каршылык пикирин айта албай же бизге окшогондор мамлекет бийлигин, мафияларды, кландарды сындап аткандай баракчасында поделиться кыла албагандар азыр саясатка чыгып чоң сүйлөп атат. Давай өзүңөрдүн элдик адам экениңерди көрсөткүңөр келсе, аянтта азыр аймактардан келген эл улам Достук отелине тигил бул жака талпасы менен урунуп, урушаарга жоо таппай, урунарга тоо таппай башаламдыкта жүрөт. Ошолор курсак ачып, эмне кылышын билбей тоноочу иштерин, мародерствону башташы мүмкүн. Давай маданият өкүлдөрү, силер элдик адам экенсиңер, мамлекетке пайда келтирет экенсиңер, площадка колонкаларды койгула, партиялар палаткаларды жылыта турган нерселерди, жылуу чай, тамак аштарды алып келгиле, концерт койгула, элдик майрамды, элдик чыныгы революцияны майрам кылалы. Азыр шаардагы карапайым тургундар калчылдап отурат, тоноп кетет, анан кол салат, тиги бу басып алат деп. Майрамдык шаң жараткыла, жанагы бош жүргөн аймактан келген жигиттер ошол жерге барып майрамдык маанай курушсун. Ачкадан ар кайсы жакты талкалап беришпесин. Ырчылар көптөн бери ырдабай бук деле болуп калдыңар. Ошол жерде элди ынтымакка чакыргыла, шайлоого упай топтогула, шаарды сактап калалы, ар кайсы аймактарды сактап калалы. Анан саясатка кызыксаңар, мына 45 күн убакыт бар.
партияларды түзгүлө, элди үгүттөгүлө, подписчигибиз көп деп мактанып атасыңар. Элди мына акча бербей добушун алгыла, ишенимин алгыла дагы парламентке келип коалиция түзүп туруп, каалаган кызматыңарга баргыла. Ал эми азыр мындай чоң каза тиги буларга окшоп балдардын күчү менен барып бийликти басып алуу бул кооптуу. Булар эртең ар бир кабыл алган чечим үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Азыр кызыкпагыла кызмат орун бийликтерге. Садыр Жапаров айтты го, эч ким алмашылбайт, эч ким дайындалбайт. Мурунку замдар же качып кетпесе, жетекчилер ошол шайлоо бүткүчө кызмат ордунда ишин аткарсын деп. Милиция кызматкерлери мына жетекчи дайындалды, Курсан Асаров комендант болуп шайланды, ички иштер министрлигинин милдетин аткаруучу болуп атат. Жумушка чыккыла, ким азыр өзүн көрсөттү, кызматтан ошолор көтөрүлсүн. Мамлекетти талкалатпай сактап калалы. Дагы бир жолу кайрыла, маданият өкүлдөрү Мирбек Атабеков жана башка актер, шоу-бизнес тамашоочулар, саясатка кызыгып аткан Кайрат Примбердиевдер, силерден суранам, элди площадка чогултуп концерт коюп бергиле, ошол жерде алаксысын эл. Партия өкүлдөрү, меценаттар, компаниялар тамак аш, суу, палатка, биотуалеттерди площадка чогултуп, элди ар кайсы жака тентитпей ошол жерде кармап бергиле. Аймактагы эл азыр кетпейт, бардыгы бир кабылына келгенчекти. Саясатка кызыкпагыла, азыр эң легитимдүү, мыйзамдуу бийликти сактап калуу жана тарапташтардын көбү нааразы болбой турган вариант бул ошол спикер Мыктыбек Абдылдаев, убактылуу премьер-министрдин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров. Башка любой кандидатты койсоңор нааразычылык тарап чыгат. Ал эми ошол нааразычылык тарапты басып тура турган азыр Садыр Жапаровдун тарапташтары көпчүлүк кылып атат. Биз даже Мадумаровду койгон күндө дагы кече Мадумаровду аянтта тепкилеп сала жаздашты. Кайра контрреволюция болот. Андыктан ушул вариантка токтолуп, эми 1000 чимкирик болсо дагы мурунку азыр легитимдүү 6-Созов кабыл алган чечими туура, мыйзам жолунда. Андыктан бийликти алгыңар келсе, келгиңер келсе, шайлоого даярдангыла. Сураныч, өлкөнү сактап калалы туугандар. Биздин эмгек, биздин сайылган баштарыбыз акталсын. Сураныч Кыргызды ынтымак гана сактап калат туугандар. Биригели.